Эми биринчиден бул Алмаз Шарипович Атамбаев баягы экс-президент деген өзүнүн статусу бар да. Анан үстүнө бул биздин Кыргыз Республикасынын жараны ошол сыяктуу ошол жарандар сыяктуу эле бул өзүнүн оюн айтканга толук укугу бар. Аны биз бул туура эмес болду, туура болду деп айтканга акыбыз жок. Бул негизги маселе да. Экинчиси осундай маселелерди көтөрүп аткандыгы. Эми мындай да, бул баягы Кыргызстандагы саясат айдыңында жүргөндөрдүн көпчүлүгү, айрыкча жогорку бийликте жүргөндөрдүн көпчүлүгү бул бийлик үчүн катуу күрөшөт да. Ошон үчүн мына эми баягы мен сиз деле талкуулап атат го дейм да. Бирок баягы ушул сөздү мындай жеңил мындай толук мындай бир ар бер жактан карап туруп толук айтсак, бул баягы дагы эле баягы бийлик үчүн болгон күрөш, ошонун уландысы, ички нааразычылык ушул көрүнүш болуп турат да. Анан бир жерден айтып кетти, эгерде ушул ойдон калып калса, биз экинчисинде эми кийинки чыкканыбызда сооронбай кетсин деп чыгабыз депчи. Бул дагы биздин саясий айдыңда жүргөн биздин азаматтардын бир оорусу. Анткени биз баягы ушу акыркы 25-28 жылдан бери, мисалы үчүн, эки президентибизди качырдык. Бир президентибиз мына жаңадан чыгып сүйлөп өзүнүн оюн айтып атат. Дагы 4-үнчү президент иштеп отурат. Биз бир жерден айта турган оюм ушундай да, мисалы үчүн күнөөнүн баарысы бир кишиде эмес. Кыргызстанда ушундай баягы саясий туруксуздуктун болуп калгандыгы, коопсуздук маселеси каралбай аткандыгы бул бир эле президенттен, мисалы үчүн убагында Акаев, андан кийин Бакиев деп күнөөлөдүк, анан эми Атамбаев деп атабыз, орто жерден Отунбаевди айтып кетебиз. Алар эле жалгыз күнөөлө эмес. Бул жерге биз эгерде проблеманы чече турган болсок, карай турган болсок, биз кеңири карашыбыз керек. Мына Акаев качып кетти, биз оңолдукпу? Бакиев качып кетти, оңолдукпу? Атамбаев түшүп калды, оңолдукпу? Ошон үчүн биз бул маселени баягы эгерде ошо серепчи деген сөзүбүздү актай турган болсок, жөн эле баланча болуптур, түкүнчү болуптур деп айткандын кереги жок. Анткени андын ошондой болуп атканын эл бизден жакшы билет. Ошо эмне себептен ошондой болуп атат? Ошону биз карашыбыз керек да. Бир жерден мен айтып атпайбы, тиги бир убакта Атамбаев кетсин деген кетти, эми Сооронбай кетсин десе, ал киши деле кетет. Ашып кетсе бир дагы 4 жылдан кийин кетет, эгерде өзүнүн мөөнөтүнүн аягына чейин отурса. Ошондон кийин коом оңолобу? Мына ошону караш керек да. Мына ушул маселелерди көтөрүп атат. Анан көп баягы өзүнүн ойлорун айтты. Эми мен айтат элем да, бул киши ушинтип сүйлөгөнү менин жеке өзүм оюм боюнча бул абдан туура болду. Бул туура эмне үчүн болду? Бул коом үчүн керек. Анткени бул киши өзүнүн катасын мойнуна алып атат. Менин досумду, мына биз билебиз, мындан 2 жыл, 1,5 жыл мурун менин досум президент болсун деп жүгүрүп жүрбөдү беле. Демек, бул ошол убакта эл менен эсептешкен эмес. Мунун негизги максаты өзүнүн жан досун алып келип президент кылыш керек болчу. Бирок ошол эле убакта айтты, жок, эл чечет, мен эчтеке билбейм, биз демократиялык мамлекетпиз деди. Бирок өзүнүн баягы каалаган кишисин президент кылып алды дагы, эми бармагын тиштеп атат да. Бул жеке адамдын жеке трагедиясы деп айтсак болот да. Эми трагедиясы деп ойлоп, бирок баягы жеке ичкүйдүсү. Ошон үчүн бул ушу сүйлөгөнү менен менимче коомдо шайлоо системасы кандай болуп аткандыгы, саясий элита кандай түзүлөрүн, бийликти ким түзөрүн ушунун бетин ачып койду. Ошон үчүн биз ушулардан баягы ушуларды угуп көрүп, ушулардан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Менин негизги баягы өзүмдүн оюм ушул. Анткени биз деген ушуга, анткени биздин эң негизги маселе мындай да, мисалы үчүн бүгүн Кыргызстанда көп проблема көп. Экономикадан баштап социалдык маселелер, руханий маселелер, андан кийин мына саясий маселелер боюнча проблема көп да. Ошо проблемалар эмне үчүн чечилбей келатат? Алар кайдан пайда болду? Эмнеге чечилбей атат? Мына биз ушуга туура баа берип туруп, анан ошону баягы бирдемени бир сунуш кылышыбыз керек да. Кантип чечүүнүн жолун сунуш кылышыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы 8-июнда Атамбаевдин ошол жана коррупцияга каршы деген митингди өткөзүп, анын ошондо сүйлөгөн сөзү бул коом үчүн жакшы мындай бир маалыматтык жагынан, ошол кишинин көз карашындагы терең ачып бере турган жагынан, бизде коомдук саясий системанын жаратылышын бизге, коомго терең ачып бере турган жакшы сөз болду деп айтам да менчи. Биз сунуш киргизишибиз керек деп атасыз. Биз ким? Биз лидерди эмне үчүн шайладык анда? Бизге жол көрсөтө турган лидер болуш керекпи? Же биз президенттерге ошондой сунуш берип турушубуз керекпи, мындай башкарбызды деп? Эми лидер деген бул сөз абдан жакшы сөз. Лидер болуш үчүн баягы эми мындай бир официалдуу лидер деп коет, неофициальный лидер деп коет. Мисалы үчүн азыркы биздин президентибиз улуттун атасы, кыргызча айтканда лидер боло алатабы? Мына ким ошондой болот да. Мисалы үчүн ошол эле бир убакта Акаев лидер болду беле, улуттун атасы болду беле.
Бакиев болду беле, Отунбаева болду беле, калгандары болду беле. Кептин барысы ошондо да. Мисалы үчүн мына бир жерде мен айтат элем, ушулардын бирөө дагы баягы улуттук кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, улуттук лидер боло албайт атат. Кептин барысы ошондо. Эмне үчүн булар боло албайт атат? Анткени бизде таза шайлоо деген жок. Таза тандоо деген жок. Мына карап көрсөңөр, Кыргызстанда биз билебиз, шайлоого жакындаганда бир жыл калганда, жарым жыл калганда шайлоонун астында биз билебиз, кимиси президент болот, кимиси депутат болот. Мына сиз өзүңүз шайлоого барып келдиңиз. Ошон үчүн шайлоо процесси негизги дүйнөлүк практика боюнча бул эки бөлүктөн турат да. Биринчи тандоодон турат. Альтернатива деген болуш керек. Бир нече көз караш болуш керек. Бир нече талапкер болуш керек. Андан анан шайлоодон турат да. Мына Кыргызстанда ушул экөө тең жок. Жанагы биздин президенттер улуттук лидер боло албай атканды ошондо. Анткени буларды ак үйдө отуруп алышып эле эч жагы эле тандап коет. Баланча бизге кийинки президент болот, түкүнчүлөр депутат болот. Баланча партия өтөт деп ошентип коет да. Ошон үчүн баягы улуттук деңгээлдеги лидердин чыкпай атканды ошол. Буга мен аларды күнөөлүү деп айтпайм, бизде шайлоо системасы күнөөлүү. Шайлоо системасын ким түзөт атат? Абдан жакшы айттыңыз. Ошол лидерлер түзөт атпайбы? Вот туура айтасыз. Мына эми келдик. Мунун себеби эме келди да? Шайлоо системасы, шайлоо мыйзамы бул баягы шайлоону өткөзүүнүн эрежеси. Мына ошол эрежени булар кабыл алып атат. Ошо боюнча коом да ошонун үстүндө иштеп атат. Булар да ошентип атат да. Ошондо бул баягы шайлоо мыйзамы өзү туура эмес түзүлүп калганда, мисалы үчүн шайлоо мыйзамы бул Кыргызстандагы баягы жалпы коомчулуктун талабына жооп бербей турган мыйзам. Бул баягы бир топ адамдардын, колунда бар адамдардын жок азыр азгын саясий түшүнүк кирип калып атпайбы? Олигархтар депчи. Ошо олигархтардын, анан саясий айдыңда дайыма жүргөндөрдүн, анан или баягы саясий партиялардын жетектеринин кызыкчылыгына түзүлүп калган мыйзамда, мына ошондой мыйзамды булар өздөрү түзүп, өздөрү кабыл алып, анан өздөрү баягы ошону пайдаланып атышат да. Ошон үчүн жанагы бизде тиги жалпы демократиянын, кеңири демократия, таза демократия орнобой аткандыгы ушунда. Кептин баары. Демек, шайлоо системасын туура түзүү менен ошол лидерлер жол көрсөтсө болмок экен да элге. Туура айтасыз. Кандай багытта? Туура айтасыз. Ошол лидерлер жол көрсөтсө жакшы болмок да. Бирок ал лидерлердин көпчүлүгү, мына баардык 5 кишинин фамилиясын атын айтып атабыз, мына ошолордун көпчүлүгү баардыгы деп айтып койсом деле болот мен. Ошого жооп бере алам да өзүмчө. Алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын биринчи орунга коет да. Мисалы үчүн мына могу шайлоо мыйзамы менин кызыкчылыгыма жооп берет. Ушул боюнча мен тиги каалаган адамдарды шайлай алам, каалаганды кое алам. Мисалы үчүн бизде чөнтөк парламент деп атпайбы? Атамбаев өткөндө андан дагы катуураак, мындай бир оройраак сөз колдонду. Эми колдонбой эле коеюн, бирок чөнтөк парламент кайдан чыгып калды? Анткени жанагы шайлоо системасы ошондой болуп калып, анан баягы акча менен келгендер, же болбосо өзүнүн бизнеси бар адамдар, өздөрүнүн баягы бизнесин өстүрөйүн, көбөйтөйүн дагы мындан ары байыйын деген адамдар келип калышты. Эми туура түшүнүш керек, баягы капиталисттик коом түзүлүп атканда, муну марксизмдин классиктери эч жагы айтып койгон. Мисалы үчүн алгачкы капитал көп убакта кир болот да. Ар кандай мыйзам бузуу менен топтолуп калат. Мына ачык айтып коеюн, мына бизде 30 жыл мурун приватташтыруу болгон. Ошо приватташтыруу, мына коррупция кайдан чыккан деп атпайбы? Мына коррупциянын башы ошо приватташтыруудан чыккан. Анткени жерлерде болобу, шаарларда болобу, айыл чарбасында, өнөр жайындабы, мисалы үчүн ошол убактагы мамлекеттик байлыкты бир гана адамдар, бир гана кичинекей гана топ адамдар бөлүп алышкан. Мисалы үчүн баарыбыз айылдан келдик, айылды билебиз. Мисалы үчүн айылдын колхоз-совхоздун сарайлары, малдары, техникасы бир кичинекей эле адамдардын колуна өтүп кеткен. Калгандарына бир 2-3 кой берип, бирден үй берип, ошо менен кутулушкан. Ошол убакта президенттик аппарат, ошо аппараттын башчысы, жетекчисинин жардамчысы, президент өздөрү баш болуп, бүт баарын электен өткөзүшөт да. Мына электен өткөзүп, эми бул парламент бизге ылайыктуу экен, биз айтканыбыздын бүт баарысын жасап берет, биз каалаган мыйзамды алып берет деп, ушинтип булар баягы түбөлүк калчыдай болуп, ушинтип жасашканда, ошон үчүн жанагы ушундай эреже пайда болуп калган. Ошон үчүн мына азыркы президентибиздин баардыгы тең. Азыр мына Сооронбай Шериповичтин болгонуна 1,5 жыл болуп калды. Буга да өзүнчө токтолобуз. Мына ушулардын калгандардын баардыгы тең өздөрүнүн баягы күнүмдүк оокатын
элдин келечегин эмес, өзүнүн жеке үй бүлөсүнүн, бала бакырасынын келечегин карап ок аткан адамдар болот да. Мисалы үчүн мына жанагы саясат таануу деген илим бар да. Баарыбыз ошондой болот да. Ошону карап атабыз. Ошо саясат таануу илиминде ушу мамлекеттин баштарын эки түргө бөлүшөт. Саясатчылар бул баягы чыныгы мамлекетчилер деп коет. Мамлекет үчүн иштеген, мисалы үчүн ошонун үчүн бүт канын жанын берген. Мисалы үчүн бул биз жаман айтабыз, жакшы айтабыз, бул Сталин, бул Ленин. Бул мисалы үчүн ошо эле Германия үчүн бул Гитлер, Чыңгыз хан. Булар да андан башка жанагы өзлөрүнүн баягы үй бүлөлүк деңгээлден чыга албаган адамдар болот да. Булар да мамлекеттин башына барып калышат. Мына ошолорго биздин президенттер келет. Мисалы үчүн алар ошо үй бүлөлүк гана, бир гана үй бүлөнүн, бир гана кландын кызыкчылыгын коргоп калышкан адамдар да. Ошон үчүн бизде мыйзамдар, ошон үчүн ошондой мыйзамдар пайда болуп калат. А көпчүлүк айтып атпайбы, мисалы үчүн ушундай биздин эл күнөөлүү, анткени баягы 1000 сомго сатылат, бир кесим этке 100 грамм аракка сатылат депчи. Жок, булар ошондой мыйзамды иштеп келип, элге таңуулап, баш мыйзамды баш кылып, ошентип берип атат да. Ошон үчүн эл билет. Мисалы үчүн сен барып шайласаң дагы, шайлабасаң дагы баягы ак үй айткан эшмат, көк үй айткан ташмат, ак үй айткан эшмат президент болот, көк үйдө көрсөтүлгөн ташмат депутат болот. Ошон үчүн элде айла жок калып калды да. Ошон үчүн бул жерден баягы жана сиз абдан туура айтып кеттиңиз. Мына улуттук деңгээлде улуттун кызыкчылыгын коргогон, ошонун баягы келечегине мындай бир кеңири караган, ошонун көйгөйүн чечейин деген бизде президент боло элек Кыргызстанда. Ушул президент жөнүндө сөз болуп калды. Тарыхты жакшы билесиз. Дүйнөлүк саясий тарыхта татыктуу президенттер көп эле болгон, татыксыз кишилер да президент болуп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Мүмкүн. Мына Кыргызстандын тагдырында биз алыс кетпей эле коелу. Баягы тарыхка кетпей эле коелу. Мисалы үчүн мына сиз абдан жакшы маселени көтөрүп атасыз. Татыктуу адамдар деп. Мына татыктуу адамдардан мисалы үчүн мына биздин эле өткөн эле кылымда мына 100 жыл эле даже боло элек, мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов. Мына Кыргыз өкмөтүнүн эң биринчи башчысы. Ал убакта өкмөт биринчи ордо турган, чындыгында Совет Союзунда турганда. Ошо киши өзүнүн башын байлаганда, эл үчүн, жер үчүн деп өзүнүн курмандыкка чалган да бул киши. Билген, ошонун бүт барысын көргөн, билген. Мына ат түгүл биз эмес, мына казак туугандар баягы 30-жылы ачкачылыкта ошо тентип барган казактарды сактап калган деп ушул кишини абдан сыйлашат. Мына ушундай адамдар болгон да. А жанагы татыксыз адамдар, жанагы татыксыз адам кайдан келет? Анткени коомдо тандоо деген болбой калат да. Коомдук ой пикир экинчи орунга кетет да, биринчи орунга акча, бийлик. Ошолордун күчү менен келип калган адамдар татыксыз президент болуп калат. 2010-жылы революция жасап бийликке келгендер конституцияны өздөрүнүн каалагандай жаңыча жазып парламенттик системаны ордоттук деп атат. Бирок парламент бүгүнкү чейин өзүнүн үнү жок. Бул кандайча болуп калды? Бул мындайда мен сизге мындай деп жооп берейин. Ошо 2010-жылы келип баягы парламенттик системаны орноттук деген адамдар калп айтып атышат. Анткени мен ушул боюнча адис болуп жүрөм. Бизде эч кандай парламенттик система жок. Кыргызстанда мисалы үчүн ушундай системаны биз түзүп койдук. Кеп башкаруу системасы жөнүндө болуп атпайбы? Мисалы үчүн бизде ушундай система дүйнөнүн бир да мамлекетинде жок. Бизде эми катуу айтсам кечирип койсун, бизде чалакайым системада. Мисалы үчүн мына мамлекеттин эң биринчи негизги милдети, негизги аткарган, коомдук аткарган ордемде бул мамлекеттин саясатын аныктоо. Анткени мына үй бүлөнү алалык. Үй бүлөнүн башчысы, мисалы үчүн атасы болобу, же апасы болобу, кимдир бирөө баягы үй бүлөнүн негизги саясатын аныктайт да. Мисалы үчүн ички үй бала бакыра боюнча, карым катыш, той аш дегендей мындай боюнча, коңшулар боюнча мына ошондо да мамлекетте баардык мамлекетте мамлекеттин ички сырткы саясатын аныктаган мамлекеттик жогорку орган болуш керек. Мына биздин Кыргызстандын баш мыйзамында ошондой орган жок. Демек, азыркы убакта Кыргызстандын мамлекеттик органдар өзүнүн милдетин аткарбай жатат. Баланча акча алып тур деп айтыш үчүн аны деген далилдеп бериш керек. Мисалы үчүн мен баланча акча алып турсам, ал сурайт да, сен көрдүң беле депчи. Ошон үчүн бул өтө мындай оор суроо да, катаал маселе да, далилдеп бере албагандан кийин айтыш өтө оор. Бул бир жагы. Экинчи жагы абдан туура айтасыз. Мисалы үчүн бизде саясий маданияттуулук деген жок. Мисалы үчүн биз баягы саясий айдыңда күрөшкө чыкканда көпчүлүк убакта эмнеге асылышат? Адамдын жеке адамдык баягы турпатына, кебетесине, мына кечээ да кызычуу болуп атып, сенин кебетең мага жакпайт деген сөздөрдү угупчу. Ушул сыяктуу ошого асылышат да. Мисалы үчүн тиги уурдап тур, тиги алып тур депчи. Саясий күрөш, саясий атаандаштык бул керек. Мына саясий күрөш, саясий атаандаштыкта негизги
атаандаштыктын предмети сөз кыла турган маселе эмне болуш керек? Ал өзүнүн оппонентинин саясий көз карашы болуш керек. Эгерде кечээ Атамбаев ошо жанагы тиги азыркы президенттин ички баягы жеке касиетине, жеке адамдык баягы ар намысына эмес, же болбосо баланчадан акча алыптыр эмес. Мисалы үчүн мына менин Соке досумдун жүргүзгөн реформасы жок. Ушул туура эмес. Моягы тигиндей деп ошону баага, ошондой баа берсе жакшы болмок да, бирок мындай баа бере алган жок. Мурун деле берген эмес, азыр да бере алган жок. Мисалы үчүн мына азыркы президентибиздин болгондо 1,5 жыл болду. Бул киши мен айтып жүрөм, мына бүгүн да айтып коеюн, эмне үчүн бул киши реформага барбайт? Жээнбеков дайым айтат го, мисалы үчүн бизде коррупция деген күчүп кетиптир, экономика өспөй атат, социалдык проблема чечилбей атат депчи. Мен баардыгына макулмун. Андай болгондо бул киши реформага барыш керек да. Мына ушундай кылып саясий көз карашын, саясий кылган ишин ошону сындаса болмок да. Анын ордо баягы баланчадан акча алса керек, анан баланчадан кылса керек деген бул эме өтө пастык да. Мындайда баягы мен деле көп аралашып жүрөм, көрүп жүрөм, угуп жүрөм. Мисалы үчүн бизде кыргыздын чиновниктери бийликке келгенде, эми катуу айтсам кечирип койгула, көзүм май басат да, ал түшпөс кан болуп калат. Мисалы үчүн айтышат да, мисалы үчүн могу мыйзам деген туура эмес, же болбосо президенттин момундай ыйгарым укуктары жок. Бирок ошого болбой барып атасыз. Мына мурунку президентке дагы, азыркы президентке айтып атабыз да, бирок өздөрү президент болуп турганда булар эчтекени укпайт, көрбөйт. Ал гана туура. Өткөндөн кийин кече айтып атпайбы, баягы ушундай туура эмес экен, мен туура эмес кылыптырмын депчи. Туура эме, ал ошо туура эмес кылыш үчүн ал жооп бериш керек. Жок дегенде бир саясий жоопкерчилик деген болуш керек да. Жанагы биздин саясий системанын жетишпеген жагы эмне? Жоопкерчилик деген жок да. Мисалы үчүн мына коом менен мамлекеттин ортосунда дисбаланс түзүлүп калды. Мисалы үчүн мамлекеттик бийликтин укуктары абдан көп. Жарандардын коомчулуктун милдеттери көп. Бирөөндө бийлик көп, бирөөндө милдет көп. Жоопкерчилик көп. Ошону биз тең салмактай албай атабыз да. Тең салмактасак жакшы болмок да. Ошон үчүн ушундай бир баягы, мисалы үчүн кечээ кыларын кылып, кылжып менен бууп коюп, анан бүгүн ал туура эмес экен. Туура эмес кылган ким? Өзү да. Мисалы үчүн булан барган сайын Кыргызстанда саясий абал оорлойт. Менин оюмча. Мунун себептери эмнеде? Мунун себептери бар, жөн эле оорлоп деп койгондо болбойт. Биринчиден, оорлоошунун себеби, мисалы үчүн мына бизде экономикалык маселе, андан социалдык маселе чечилбей атат. Кымбатчылык деген келди, айлык пенсия жөлөк пул деген өспөй атат. Элге чөйлө мына 2 жыл, 1,5 жыл мурун берген убадан бүт барсын билет. Ошон үчүн буяктан ушундай маселе чечилбесе, бул эң биринчи баягы элдин нааразычылыгын күчөтөт да, бул биринчи себеби. Экинчи себеби, азыр эле айтып кеттим, мисалы үчүн азыркы президентибиз президент болуп шайлоолордо көп убада берген. Андан кийин мына могу былтыркы 8 февралда баягы коопсуздук кеңешинин чогулушунда дагы коррупция менен күрөшөм деп айтты. Мына ушул убадалардын көпчүлүгү сөз боюнча эле калып атат. Бул экинчи себеби. Эл көрүп атат. Жана мына өзүңүз айтып кеттиңиз, кечээки 8 июндагы митингде, форумдун астында митингде 5 талап коюшпадыбы? 5. Ошонун көпчүлүгү баягы коррупция менен күрөшүү. Мына коррупция менен күрөшүү азыр бир жактуу жүрүп атканын көрүп атабыз. Мисалы үчүн коррупциялык система менен күрөшүү деген бизде жок Кыргызстанда. Айрым бир коррупциялык көз караштар менен, айрым бир коррупционер адамдар менен күрөшүү бар. Бирок баягы мындай бир избирательный деп атпайбыз, тандап, двойной стандарт деп атпайбыз. Мисалы үчүн тигил меники экен тийбейин, бул башканыкы экен тийип коеюн деген ушундай менен жүрүп атканын эл көрүп атат. Бул экинчи себеби. Үчүнчү себеби. Төртүнчү себеби бизде шайлоо жакындап келатат. Азыркы шайлоо мыйзамына, шайлоо системасына Кыргызстанда менимче балким бир 200-300 гана киши ыраазы. Эл нааразы. Анткени шайлоо системасы жалпы элдин бийликке бара турган жолун, жолсо жалпы элдин баягы бийликке өзүнүн каалаган кишисин бийликке алып келе турган жолду жаап койду. Шайлоо азыр баягы шайлоо болбой эле соода болуп калды. Кадимкидейчи, мисалы үчүн пулуң болсо кулуңмун деген азыр келип калды да. Анткени кимдин мүмкүнчүлүгү болсо каража боюнча, финансы боюнча ошол бийликке келип калды. Эл аны түшүнүп калды. Ошон үчүн мына шайлоо эми азыр жогорку кеңеште ошол карап атабыз, бир 4 долбоор жатат. Ошолор баягы туура жакшы долбоорлор бар. Мисалы үчүн шайлоо системасын түп тамырынан бери өзгөртөлү деген долбоорлор бар. Бирок ал долбоорлорду четке түртүп атышат. Азыр баягы мисалы үчүн тиги шайлоонун порог деп атпайбызбы, тиги
керек босогосун көтөрүп коелу, ушундай гана технологиясын карап атат да. Чындыгында биздин шайлоо системасы баш мыйзамда шайлоонун эрежесинин 5 принциби бар да, ошонун 3-өө бузулуп атат бизде. Принцип бузулуп атат. 2-3 принцип ачык эле бузулуп атат да. Мына ошого биз көңүл бурбай атабыз. Ошолор бузулгандыктан эл шайлоодон сыртта калып калды. Шайлоо баягы бир 200 Кайсы принциптерин атай кетиңиз? Мисалы үчүн түз шайлоо деген бар. Мисалы үчүн биз түз депутат шайлашыбыз керек. Мисалы үчүн эшматтыбы, ташматтыбы, мисалы үчүн менин көңүлүм бирөөгө жагат, сиздики бирөөгө жагат. Мына ошолорду биз түз шайлай албай атабыз. Бизде посредник болуп атат. Партиянын башчысы, мисалы үчүн партиянын башчысы мисалы үчүн отурат да тизме түзөт. Ким кандай капчык менен келсе, ошого жараша орун бөлүштүрүп атат. Бул деген болбойт да. Карабайсызбы, эң негизгиси. Бул жөнүндө көп айтылып атат. Бирок аны булар оңдойн деген ой жок. Ошон үчүн эл нааразы. Бул 4-үнчү себеби да. Ошон үчүн мен айтат элем, барган сайын бизде саясий абал оордойт. Муну оордотпой турган жол барбы? Бар. Аны үчүн азыркы биздин президентибиз, анткени мына президент деп атканыбыз, мисалы үчүн мына баш мыйзам боюнча президенттин ыйгарым укуктары 64-биринде толук турат. Бирок ошондо мисалы үчүн экономикалык маселе келген жок президентте. Президент ички саясатты аныктабайт. Анда эмне үчүн биз экономикалык реформалар жок деп президентке талап кылабыз? Президентке доба тартабыз. Бул абдан туура айтканыңыз. Мисалы үчүн эгерде карай турган болсок, мына экономикалык реформанын бүт бардыгын тең жогорку кеңеш аркылуу өкмөт өткөзүш керек. Бирок биздин өкмөтүбүз тигиндей болуп атпайбы? Такыр элечи. Бул жерден жогорку кеңештин дагы баягы жоопкерчилигин карашыбыз керек. Анткени жогорку кеңеш ошол тиги өкмөттүн структурасын деп коюп атабыз, тизмесин, түзүмүн, өкмөттүн составын бүт баарысын бекитип атпайбы? А өкмөт ошо жогорку кеңештин астына өзүнүн программасы менен келиш керек. Бул 88-берене баш мыйзамдынчы. Ал келбей атпайбы? Анан көпчүлүгүн баягы тиги президенттик аппарат карап чыгат да, анан президент кол коюп атпайбы? Демек, бул жерден айта турган нерсе, мисалы үчүн биздин баш мыйзамды ким бузуп атат? Мамлекеттин башкы жогорку мамлекеттик бийлик органдары өздөрү бузуп атпайбы? Мисалы үчүн мына жөнөкөй адам бузуп койсо, мыйзам деген эч ким бузбаш керек. Мисалы үчүн жөнөкөй адам бир мыйзамды бузуп койсо, аны кармап, дароо чарасын көрүп, керек болсо кесип жиберет. А мамлекеттик бийлик органдарындагы адамдар, кызматкерлер, алар бузуп атпайбы? Алар жооп бербей атпайбы 30 жылдан бери? Мына кептин баары ушундай да. Ошон үчүн мен айтпадым, бизде мамлекет менен коомдун ортосунда дисбаланс болуп калды депчи. Мамлекеттин укугу өтө чоң, жоопкерчилик жок кесе. Коомдун жоопкерчилиги көп, укугу жок кесе. Ошо дисбалансты биз коймоюнча бул оңолбойт. Каяка барып такылабыз? Сиздин прогнозуңуздун аягы. Түшүндүм. Эми биз эгерде бир терең илимий жактан изилденген, ата бабадан калган тажрыйбаны эске алган, дүйнөлүк өнүгүүнүн жакшы жактарын эске алган, анан 30 жылдыкы баягы акыркы тарыхыбыз бар да, 30 жылды биз баштан өткөзбөдүкпү? Буну дагы эске алган бир терең реформа керек да бизгечи. А реформа кылмайынча бул биз оңолбойбуз. Ошон үчүн биз мына башында айтып атабыз, ошо биздин азыркы президентибиз ошо реформага барсын депчи. Бирок негедир бул киши өткөндө бир кез айтып койду, жок биз конституциялык реформага барбайбыз, ал деген бизге жолтоо болот экен депчи. Мен таң калам да, жакшы конституциялык реформа жолтоо болбойт. Ал кайра баягы мына өзү айтып аткан, өзү көтөрүп аткан коррупция боюнча, башка маселелер боюнча ошолордун бүт баардыгын проблемасын чечмек да. А бирок бул киши реформага барайын деген ой жок. Мына кечээ 8-июнда Атамбаев ошону өзүнүн куралы катары колдонсо болмок да. Мисалы үчүн мына азыркы биздин президентибиз кемчиликтерди айтып атабы, момундай кемчилик бар деп. Ошону оңдой турган эмне үчүн жолун көрсөтпөйт деп, ошентип сындаса бул абдан жакшы саясий сын болмок. Анын ордуна баягы ички таарынтын айтпады өзүнүн досуначы. Мисалы үчүн 25 жыл чогуу жүрдүк элек, тигинтик элек, минттик элек, булардын баарысын өстүрдүм эле, анан аягында минтип кетти депчи. Бул пендечилик болуп калды да. Бул баягы таарыныч саясий мындай бир саясий кызматта жүргөн, саясий көз карашы бар адамдын таарынычы эмес, жеке бир пенденин таарынычы болуп калды да. Ошол эле убакта мына азыркы биздин президентибиз дагы негедир ушу реформага барбайм деп атат. Эгерде реформага барбай турган болсо, бул көйгөйлөр чечилбейт. Мисалы үчүн бир коррупционерди алып туруп, анын ордуна экинчини коюп койсо, ал деле баягыдан баштап ала баштайт, баягыдай жей баштайт, андан көйгөй чечилбейт. Туура баягы бизде мына Кыргызстанда карап көрсөңүз, мисалы үчүн мына кээ бир айтып атпайбы, мисалы үчүн биз эл үчүн, жер үчүн түрмөдө отурабыз депчи. Жок. Мына күрөшкөндөрдүн баарысы эмне үчүн отурду? Анткени алар өздөрүнүн жеке бийлигин орнотоюн деп келишкен. Мына өзүңүз жана бир жакшы сөз айтып кеттиңиз, 10-жылдагы реформа. 10-жылдагы реформа
2010 жылдагы реформа. Ошондо 80-90 балабыздын могу каза болду чынбы? Анда енді каза болуп атышат. Ошолор өзүнүн каны менен, жаны менен алып берген бийликтичи. Алар мыйзамды өздөрүнө ылайыктап жазып албадыбы? Баш мыйзамды дагы, шайлоо мыйзамын дагы, жанагы азыркы олигархтардын системасын ким орнотту? Ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү орнотту. Ошолор алып келип ушуга коюшту. А бирок бүт баарысы келип эле Атамбаев күнөө эле дейт да. Бизде саясий баягы айдыңда жүргөн чиновниктерибиз, мен элита деп айта албайт элем да менчи. Булар көйнөп алышты да, мисалы үчүн бүт баарысы чогуу ууру кылышат, жешет. Бирок аягында бирөөнө гана кармап беришет да, мисалы үчүн башында Атамбаевди Акаев дешкен. Анан Бакиев дешти. Эми Атамбаев деп атат. Мындай деген муну ташташ керек да. Ошол убакта алар иштешкен, мыйзамдарды кабыл алган жанагындай. Коомдун талабына жооп бербеген, өзүнүн жеке кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Ошолор да жооп берсин да. Алар баягы айтканда, орусча айтканда крайний кимге болгон? Атамбаев болгон да, андай болбойт да.